Zina men alektenip жүрgөн эркектер эң жаман нерсеси жүзүндө нур болбостон бир гана жанагындай бир жүрөк оорусу менен өлөт. Бул мен айткан жок, бул да китепте бар. Көп адамдар субханалла ушул зина мен алектенип ушуну жакшы катары көрүшөт. Жок, бир жагында балдары сыздап, бир субханалла кусок этке ээ боло албаган эркектер субханалла булар чыныгы эркек болуп эсептелбейт. Сага тууп берди, төрөп берди деп айтайын, төрөп берди. Сенин ысык сууңун баарына көнүп берди. Ошол нерсенин кадырын билбей аткан болсоң, анда кечирип коесуң. Ушул жерде отурган болсо албайке. Жаш туура жакшы, ысык болот. Жакшы ошондо болот. Бирок кыямат күнү Алланын алдында некен жооп бериш оор болот. Hazreti Ali radıyallahu anh aytқан екен. Күнөөнүн дейт, күнөөнүн таттуусу кетип күнөөсү калат. Карасаң, бирок эң жаман нерсеси мынакей карагыла. Эртеңки күндө сага карган мезгилде эң жакшы мынакей аксакалдарды сурагалам экен. Аксакал, кемпир барбы? Бар. Сонунбу кемпир? Сонунда мынакей. Эми субхан аксакал киши мына ойноштук кылган жок, зина кылган жок. Жанагындай бир жаман жол баскан жок. Мынакей бүгүн эми аксакал болгон мезгилде кемпирин ээрчитип алып, байбачол кулак мээсин жебейт, эч ким жөк көрбөйт. Балдар негизи дайыма энесин угат, унутпаш керек. Ошол энесинин жанында жалаң гана сен жөнүндө негатив угуп чоңойгон бала эч качан субханалла сага жакшылык кылат деп ойлобо. Бул экинчи кордук бул. Эми субханалла Кудайым сактасын, наузбилла, балдарың эле ыймандуу чыгып калбаса, эртең күндө мынекен бул азаптуу кордук. Ошол себептен ысык болуп атканы менен эртең муну оор бар экенин унутпаш керек.